Muğalim mömөлүү алтын дарак. Аларсыз билимгени кайдан жанмак? Багыттап туура жолго келесиздер, бал тилдүү сөзүңдөр жанга тарап деп мугалимдик кесиптердин төрөсү дейт. Мугалим керек болсо доктор, профессор, жана да президентти дагы жөпчөнөкөй мугалим окуткан. Андыктан исламда дагы ата-энеден кийинки орунда мугалим турат. Эгер мектеп гүлзар болсо, окуучулар гүлдөрү, мугалимдер өстүрүшөт нечен гүлдүн түрлөрү деп. Агай, өзүңүз айтып кеткендей эле, мугалимди кимге теңейсиз? Эми мугалим баягы орустун бир улуу педагогу болгон Ушинский деген. Ушул айтат да, мугалим окуп турса гана ал мугалим болот. Эгер ал дайым окуп турбаса, билимин өркүндөтүп турбаса, анда мугалимдик касиет өлөт дейт. Орусча айтканда, учитель учится до тех пор, пока он учится. Когда он перестает учиться, в нем умирает учитель. Ушунчалык тама айтылган нерседе мугалим күнү-түнү даярданыш керек. Башка жумушчулар мисалы күндөзү иштеп, келип үйүндө дем алган болсо, мугалим түнү менен түндөсү ал сабакка даярданат. Мугалимдин оюнда дайым окуучу болот. Мугалим окуучусуз жашай албайт. Ошон үчүн мугалим бул устат. Агай, сизди Келдибек Таштагычта батыңызды укканда, биз өзүбүз тоскопко жетип сыйныктан Сиз канчалаган балапандарды өзүңүз учурдуңуз? Ошол Салиба, Меркет, Муркут балдарын өзүңүз тарбияладыңыз. Алардын ошол канчалык билим берсеңиз, ошол бардык билимиңиз, сөзүңүз, тарбияңыз бардыгы ошолордун жүрөгүндө сакталат. Эгерде ушул жашап жаткан өмүрүңүздө мугалимдик кесипти тандабай, башка мугалим болбой калсаңыз, эгерде башка кайсы кесипти тандап, ошол боюнча иштемексиз? Мен өзү жаштайымдан максатым врач болуу. Медресеге тапшырып атып, 2 экзаменден өттүм, 3-сү диктант эле. Диктанттан 2 алып калдым. Чынын айтыш керек. Ошондой күнү менен документтерди алып, кайрадан алып, эмне кыламын, эми кантип барам үйгө. Кайсы бетим менен үйгө барам, өтпөй калдым деп ойлонуп турсам, бир орус киши чыгып айтып калды. Ким филология факультетине тапшыра турган болсо, мына биздин факультетке тапшырсын, эртең экзамен. Эртең экзамени диктант болот орус тилинен деп. Эртеси ошол эле жерден жанакы тапшырдым. Диктанттан 4 алып чыктым. Мен мектепте өтө жакшы окугам орус тилин. Эми сен айттың, Меркет Муркунда окуучуларды окуттуңуз, тарбияладыңыз дейт. Мен ошол мезгилде жалгыз гана мектеп ушу Уркия Салиева атындагы мектеп. Анда Ж класска чейин бар эле, 7 класс, бир эле 10 класстан 7 класс бар эле. Бардык төлөстүн окуучуларга мен сабак бердим да. Эми азыр мен эмне сыймыктанам? Се базарда учурап кала, башка жерде бир карган эле кемпир десек да болот, улгайып калган аял. Саламатсызбы агай? Сиз мени таандыңызбы? дейт. Ушунда жок, унутуп калыптырмын десем, мен паланчы жерден паланчы деген кызыңыз болом, сизден окуганмын дегенде жанынан өтүп бараткан адамдар дагы мага карап калчу да. Мен ушунчалык сыймыктанам, мени унутпастан алар менен саламдашып, ден соолугумду, үй бүлөмдү сураганга мен Албетте, сиз ушунчалык эмгек кылганыңыз үчүн алар сизди эч качан унутпайт. Анда эмес агай жөнүндө маалымат бере кетсем, 1969 жылдын август айынан баштап агай орус тил сабагына чейин талыкпай үзүрлүү эмгектенип, бир канча сыйлыктарга ээ болуп, элдин арасында урмат сыйга ээ болгон. Агай, мектепте көп жыл эмгектендиңиз, иштедиңиз. Сиздер мезгилиндеги балдар менен азыркы учурдагы окуучулардын кандай айырмасы бар? Саз мезгилинде окуучулар билимге суусап турган окуучулар болгон. Алардын ою бардыгын ою билим алсак, жогору билимге ээ болсок, келечекте бир жакшы кесиптин ээси болсок деген талаптары бар эле да. Азыркы окуучулар окууну бүтөт, көпчүлүгү эле 11-ди бүтсөм, аттестатты алсам, паспортты алсам, Россияга барсам, иштеп акча тапсам, машина алсам, жана башка ошондой бир жеңил ой менен
жашап келишет да. Ошол суроого эле жанаша дагы бир суроо. Азыркы мугалимдерчи, ал эми мугалимдер дагы ошол бойдон калдыбы же мугалимдер дагы өзгөрүп кетиштиби? Мугалимдердин баркы Союз мезгилинде өтө жогору эле. Мугалимдерсиз көп жыйындарда өтчү маселе. Мугалим балдарга өзүнүн дареметиндеги билим берүүгө далат кылышты да. Алар изенет эле. Азыркы мугалимдер жогорку окуу жайлары киришет дагы контракт менен киришет. Алар акча төлөйт. Акча төлөгөндөн кийин алар акчаны берип койгонда. Окуса да аларды көчүрүп кое берет. Эми кыйын мугалимдер бар, ооба. Алар мектептеги маянага канааттанбайт дагы турмушун оңдош үчүн чет мамлекеттерге Россияга кетишип калып атат. Муну биз моюнга алышыбыз керек. Ошон үчүн мамлекетибиз жетекчилер, мугалимдерге мындай көңүлүн буруш керек. Акчасын көтөрүп атат, рахмат. Бирок ал акча мугалимдер үчүн жетишерлик эмес да. Агай, мугалим болуп көп жыл эмгектендиңиз. Андыктан эл үчүн эмне кандай кызмат кылдым деп айтасыз? Балдар тарбиялап өстүрүү өзү эле элге кызмат кылуу болуп эсептелет. Бирок биз ага маяна алчубуз, акча алчубуз. Бирок андан башка мына өзүбүз азыр ушул паркта турабыз, Эсалов паркында. Ушул Уркия эженин музейини уюштурууда алгачкы пайдалануу курганда Матсаков агайыбыз бар эле. Ошол агай өтө темиректер чогулту, бирок биздин оюбуз кийин Уркия Саливанын музейин уюштуруу эле. Ошого анан кийин материал издеп, мен 4 жолу Фрунзеге барып келдим. 4 жолу Фрунзеге барганда да мени жөнөкөй эле мугалимдерди киргизе бербейт. КГБнын архивинде болдум, Кыргызстан Коммунистик партиясынын архивинде болдум. Мына райондук аткаруу комитеттин жолдомасы менен барып, мен 4 жол барып келдим. Насирдин Байтемиров менен жеке жолугуштум. Ага чейин Уркиянын 1910 жылы туулган деп жүргөн. Энциклопедияда да ошентип жүрөт. Ал маалымат так маалымат эмес. Мен ЦКК КП Кыргызстан немесинде партиянын 1907 жылы комсомолго өткөн экен. 1907 жылы комсомолго өтүп, ошондо Уркия Саликелини 1907 жылы Ноокат районунун Тактек айылында туулган деп жазылып турат. Анын көчүрмөсү музейге кирсеңиз жазылып турат, латын алфавитинде жазылып турат. Ошол бул тарыхый маалымат. Мен келип бул жерде өзгөртүрдүм мына 7 жыл туулду деп. Көп эле жерде 10 жыл туулду деп так эмес маалымат бар. Меңгегендер сүрөтчү болуп туулушат, жаралышат. Ошол сүрөтчүлөр дагы бармак менен саналуу гана адамдар ошол сүрөтчү бойдон көз жумушат. Ал эми мугалимдер дагы ошол мугалимдердин эмгеги бааланбай калып кетиши мүмкүнбү, өчүп кетиши? Туура. Бармак менен санала турганда художниктери болот, туура айтасың. Мисалы Леонардо да Винчи, Рафаэль, өзүбүздүн Запар Айтиев сыяктуу адамдар бул ченде бир кылымда бир туулат да. Эми мугалим эмне кылат? Мен бул кызым бул суроону мен өзүм бир жазган ырым бар эле, ошону эле окуп берейин. Акындардан не калат, ырлар калат, кагаздарга жазылган сырлар калат, кубанычын кайгысын тең бөлүшкөн акын ырдап жашаган жылдар калат. Сүрөткерден не калат, сүрөт калат, сүрөттөрүн эл сүйүп жүрөт кырат. Сүрөткердин карегинде ата журттун элеси боектордон түнөк табат. Илим полинден не калат, инсан калат. Инсан үчүн мугалим күйүп жанат. Мугалимдин эмгеги багланбастан түшүп барат бедели атаганат. Тарбиялай балдарды жаштайынан, инсан деген ой кетпей баштарынан чыдап жүргөн турмуштун бар жогуна мугалимдин беделин сактагыла. Ал эми агай ар дайым ден соолукта болуңуз, биздин бактыбызга ар дайым бар болуп жүрө бериңиз, каарыбаңыз.